Бул жерден ишкерлер силер эмне сунуштап атасыңар, ошо толук эмесин айтып койгулачы мындайчы. 10 сом тапкан адам 1000 сом налог төлөй албайт да. Азыр Гестапонун нүкасы Гитлерди алып келсеңер деле төлөй албайт, атып салса делечи, башка вариант жок. Бул жерде отурган мырзалар, булар алып сатарлар. Дыйкандан сатып алды малды. Өзбекстанга алып чыкты. Жардам бердик, алардын малын алып чыгып бердик деп атышат, логистика кылдык деп атат. Бирок мыйзамда чыгып атканда декларация толтурулат. Бүгүнкү күндө Дордойдун ишкерлери мындай айтканда салык кызматына Минэкономго ушу ыраазычылык билдирип атат, потому что бүгүнкү күндө ишкерлер өз ыктыяры менен өзлөрү жанагы коюлган ставкалар менен өзлөрү тандап бүгүнкү күндө мурда канча 500 миллион сом төлөшө элек, азыркы күндө ишкерлер өзүнүн тандоосу менен 1,5 миллиардка чейин мына салык төлөмүн көтөрдү. Ошол жагынан. Анан мен тактоо иретинде могу жерде ишкерлер отурат, фермерлер отурат. Ошо фермерлердин тагдыры азыр мен түшүнбөй калдым да, бул суроо жооптончу. Фермерлерди кандай бул маселени кандай чечесиңер, ошону бир конкреттик түрдө экинчи, үчүнчү окууда азыр кетип калат могу мыйзамчы. Ошонун акыркы варианты могу ишкерлерде канча бул жеке эле бүт эле 3 региондон келип туруп, бул бүт Кыргызстан боюнча. Мисалы, бир кыргыз жөнөкөй эле карапайым кыргыз бир 3 коюн багып турупчу, анан алып барып туруп, бул ушуларга эле тапшырып берет, сатып бергениң депчи. Ошондо болгон муктаждарды бир азыртадан мыйзам кирип атканда чечип берип койсок жакшы болот эле да. Ошо бир могу жерден ишкерлер силер эмне сунуштап атасыңар, ошо толук эмесин айтып койгулачы мындайчы. Анан ушуну тактап алалы ушуну. Ассаламу алейкум, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу коноктор. Биз өзү 7 областтан, бүт региондордон келгенбиз. Мына талапка байланыштуу ошого 3-4 кирдик. Негизи Кыргызстан 80% тоол аймак мал чарбачылык багытта, 80% мал чарбачылык. Азыркы мондой негизи мондой нерсе менен кете турган болсок, эми эл деле азыр мал бакпай коет, негизичи. Малды бакпай, малды бакканды мына биз билебиз да, мал бакканчы. Малдын артынан жүрүп, мал баккан өтө оор. Анан мал баккан адамдарга, ишкерлерге эгерде мондой жанагындай карательный нерселер боло турган болсо, Кыргызстанда эми 80% уже Россияга кетип же башка иш жумушка кылыш керек, башка айла жок. Себеби 10 сом тапкан адам 1000 сом налог төлөй албайт да. Азыр Гестапонун нүкасы Гитлерди алып келсеңер деле төлөй албайт, атып салса делечи, башка вариант жок. Ал бир. Экинчиден, биз азыр 80% деп атат, 80% колдогонго рахмат. Биз Данияр Эмегович депутаттарыбызга аябай ыраазыбыз. Ошол 80% кетсин. Бирок ошол эле учурда 2 сом же, например, 2-3 доллар көргөн пайданы 50 доллар налог чыгарып же 100 доллар деп жазып койгон болсо, ал 80%дан деле көбөйүп кете берет, кайрачы төлөмүчү. Төлөм ошол эле калып калат, 80% кечти деген гана ат болуп калат да. Ошого биз айтканбыз, биз бул жерде эчкилер эч ким налогтон, жанагы немеден кирешеден алган налог төлөп жүргөнбүз, төлөп келатабыз, дагы деле төлөп атабыз. Подоходный колубузда адамдар иштейт, ондогон ошол айыл жерлерден келиндер уйсап иштейт. Ошол жерде карапайым элде малчыны билесиңер да, малчы негизи азыр табыш эле кыйын болуп калды, малчычы. Малчыны издеш бир өзүнчө бир проблема, малды багыш бир проблема, аны сатыш проблема. Мондой болуп туруп, мамлекеттен келип маселелер жайыла турган болсо, негизи билбедим мен, бул азыр ушул эгерде ушундай таризде кете турган болсо, малчы деле калбай калат окшойт, баарыбыз деле бир башка биз неме кылат окшойбуз. Ошого айтканым, азыр биз кирешеден төлөйүн деп атабыз, биз кирешеден төлөйлү деп атабыз, кирешеден качпайбыз, төлөп атабыз, ошо кирешеден алса жакшы болот да. Жалпы суммадан алып коюп атышат да азырчы, жалпы суммадан алып койгон ушундай болуп калат. Анан, например, Өзбекстанга ушул бир маалымат катары айтып коеюн, Өзбекстанга 1 айлык торпоктон 6 ай, 7 айга чейин көп кетет, 80%. Себеп неге? Бизге караганда ал жерде чөп система, сило система, илгерки союзга калган чөп арзан, жем арзан, анан малды баккан кызмат арзан. Ошон үчүн майда малдар гана кетет. Например, чоң эти бар малдарды алып барса, ал жерде актабайт эч качан Өзбекстангачы. Анан ошол эле учурда бизде ошол 200 доллар, 300 доллар малдардын ценасы жазылган, ошол акы жазылган, ошону азыр средний стоимость 100 000 сом кылып коюшу мүмкүн. 65 000, 100 000ге чейин кылабыз деп аткан азыр үкчө орган. Уже кеткен, ал 20 000 сом, 30 000 сом торпокторду 100 000 кылып жазган болсо, онда түшүнбөй атам да, азыр кандай болуп калат. Булар эгер ошондой кылып жазабыз десе, уже 65 000, 65 000ден баштап деп уже жазып чыгарыптыр ужечи. Ошого бир
ошого бир сиз айткандай биз дагы азыр түшүнбөй турабыз да 80%га kessin, бирок ошол эле учурда биздин ошол кирешеден тапкан кирешебизден пайда төлөшүбүз керек да. Негизи ошондой мына ыйык жерде отурабыз, бул жерде эч ким мындай конкретно эч ким качкан жок. Далилдер биздики азыр ошол иштеген Өзбекстан, Кыргызстан менен иштегенден 100 000 деген адамдар далилдеп берет бизде. Ошол жерде, например, могу киши канча сом таптı, могу киши ошо көчөдөгү элдер айтып берет. Жашырган нерсе жок. Бирок ошол тапкан кирешеден пайда төлөп келгенбиз, ошодон эле төлөй алабыз да. Мүмкүнчүлүк башка жок азыр. Рахмат. Искендер Сангелдиевич, эмне деп ойлойсуз? Уруксат берсеңиздер, кошумча иретинде 2 сүйлөм. Рахмат. Сизди аягына берели. Азыр биякта депутаттар, кезекте турган депутаттар сүйлөп алсын. Искендер Сангелдиевич, вот Кубанычбек мырза, вот бул маселе боюнча кандай? Эми мен мындай деп жооп берейин. Түшүндүңүз да, көйгөйлүү той эмесин түшүндүңүз да. Бул жерде эми отурган мырзалар, булар алып сатарлар. Дыйкандан сатып алды малды, Өзбекстанга алып чыкты. Деп бул мыйзам чегинде ошондой болуп жасалып калганда, булар жардам бердик, алардын малын алып чыгып бердик деп атышат, логистика кылдык деп атат. Бирок мыйзамда чыгып атканда декларация толтурулат. Мен мисалы үчүн Асылкулов деп чыгарып атам. Асылкулов чыгарды деген жасалып калды. Мыйзамда ошондо жасылып көрсөтүлүп атат. Анан кийин мисалы үчүн Исабековдон, Дыйкан Исабековдун малын алып туруп сатып алдым деген тасдыктай турган документи жок болуп атат азыркы малда. Анан кийин салык кодексинде өзүнүн нормалары бар. Базар баасын, орточо баасын чыгарат, анан ошонун негизинде чыгарат депчи баасын. Чыгарып атканда баасы көрсөтүлгөн, сатып алган баасы жок, ортосунда айырма чоң болуп атат деп ошо жантан бери көрсөтүлүп аткан маселе болот. Эми мен аны түшүнүп атам. Искендер мырза мындай да, мен аны түшүнүп атам. Ар бир жаран 2 кою бар, анан 1 торпогу бар киши Өзбекстандан партнер истебейт. Туура. Истегенде ушу базарда ушу ортодогу, буларды ортомчу деп коюш керек. Булар посредник эмес, бул ортомчулар келип сатып алып туруп өздөрүнүн тетиги эмеси менен иштеп аткан эмеси менен келип туруп, булар алардан алып туруп анан тияка төлөмүн тиги Өзбекстанга топтоп туруп которушат да, антпесе да болбойт. Анан эми буларга деген аны эч ким эметкен жок. Эми бир шарттарын карап. Жок, эми ошону кечип коюңуз, бөлүп коет. Эми мындай болот атпайбы? Мыйзам чегинде санап берди да. Ошондон пенясын дагы, санкциясын дагы албайлы, кечели. Основной суммасын мынакей сунуш кылды эле 80% салыкчылар, салык кызматы 50% деди эле, 80% кечели деген сөз. Дегенге макул десек, ошого да анын 20% аныңар да көп дегендей көтөрүп атышканда анан кандай? Искендер Сангелдиевич, бул жерде башка маселе болуп турат. Мейли, бүгүн силер чечесиңер буну. Эртеңки күн кандай болот? Булар кандай төлөйт? Эртеңки күнү эми мыйзам чегинде эми кайра эле жылдын аягында кайра эле булар карыз менен келет да. Жок, мындай да, Данияр Мек, эми ар бирөөбүз эле бир нерсени сатып алып анан сатат да, мисалы үчүн шербет чыгарган алар деле дыйкандан алып атат, алманы, ошол эле мисалы үчүн абрикосту. Алар эми документин топтоп алып туруп аны алып оформление кылып атат да. Ошого сыяктуу булар да ошону ичке алып барыш керек да. Болбосо биздин сок чыгарган заводдордун баары тең эле андан кийин ошончо көп акча төлөп атат дейсиздерби? Мыйзам бар, мыйзамдуу жолдору бар, ошолорду учурунда жасаса, мындай маселе көтөрүлмөк эмес. Кетин бар ошондо болот атат да. Башынан учетту туура жүргүзсө, андан маселе болбойт эле деген сөз да. Негизи ушу мыйзам эме боюнчачы, ушу фермерлер боюнчачы бир мыйзамда бир булар эми кайрылып бүт Кыргызстан 7 дубандан бери кайрылып атышат да. Кайрылып атканын себеби бар да. Ошо себебин бир отуруп туруп ушу өзгөчө бир круглый стол өткөзөсүңөрбү, жолугушуу өткөзөбүзбү? Ушу бир площадка организовать этип туруп буну бир жакшы ойлонуп чыгыш керек деп менин оюм да. Туура айтасыз, Жумек мырза. Мына бизде жыл сайын жумуш топ түзүлөт. Салык кодексине өзгөртүүлөр киргизүү боюнча азыркы малда иштеп атат. Ал жерде мына депутаттар дагы бар. Ошо жумуш топтун мүчөсү болуп, чогуу иштеп, ар бир суроону талкуулайбыз да. Мисалы үчүн, баягы сүт продуктыларды чыгара турган, анан кийин сүт саткан дыйкандын ортосунда дагы 2 бизнес бар экен. Аны кийин билдик, ошонун баардыгы ошол жумуш топтон билинип, анан ошого жараша салыктар чыкканда учурунда санап чогуу.
Анан кийин бул жерде деле ошондой иш алып барсак болот, чогуу отуруп. Давайте Санап мен сунуш кийрем буну. аны кылсак Түшүш болот. керек го депчи. Ошол жерде Площадка мисалы үчүн ал организовать жакшы этиш мындай ачык Рахмат. площадка. Бизнес дагы бар, дыйкандар дагы бар, баарыбыздын ошол жердебиз. керек. Рахмат. Рахмат.